Мага окшош дагы бир жинди келди. Түрмөдөгү кыздардын образованиясы жок. Тамга тааныбайт. Эмне үчүн? Сенин акчага болгон сүйүң сени түрмөгө жетеледи да. Ошо СИЗОдо отурганда да каттар келчи. Мен девушкамбы, карызыңды жаап коюнчу дейт. Эмнеге ошентиң эле? Түрмөгө түшкөндө ыйлаган жокмун мен түрмөгө түшкөндө. Я в тюрьме, Алиса в стране чудес. Гүлзатчы, ушул образ менен өмүр бою калабы же? Мен бүткүл планетага дем берген адаммын. Сен жаманган кыз болчусуң учурунда. Как хочу, вот так и буду. Надо будет вот так даже буду. Все, 2030 мен президент болушум. Мен кыйын жаңбас деген болбойт го. Мен вообще башкача болуп калдым. Мага түрмө керек болчу. Я хочу спасти Кыргызстан. Күйөөгө өзүңдү сата албасаң, сен эмне кылып жүрөсүң бул жашоодо? Вот ты себе врешь азыр. Эмнеге? Мен аферист эмесмин. Изнасилуй дейт. Давай дейм, давай насилуй. Давай дейм. Ай, Назирочка. Нуртилек курулуш компаниясынан батир алып атасың ба? Ооба. Мен да алам. Бир үйгө эки жинди көп болуп калбайбы? Жок. Биз наоборот алар бантын оңдоп алабыз. Өзгө окшотуп алабыз. Шаңдуу, шөкөттүү муах болобуз. Давай. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы бир кызыктуу, ары шаңдуу эфир болот деп ойлоп атам. Анткени мага окшош дагы бир жинди келди. Экөөбүз кошулганда даана жалжактай айтпашыбыз керек. Ошондой эле мен аябай аракет кылам. Гүлзаттын жан дүйнөсү эмнени шыбырап атат болду экен, келиңиздер тыңшап көрөлү. Көптөн көп суранган көрөрмандар болду. Мына ошо Гүлзат Мамытбекти чакырып бер деген. Сиздердин суранычыңыздарды эки айттырбай аткарып атам бүгүн. Гүлзат Мамытбек менин мейманым. Саламатсыңбы? Назира Айтбековага жеткен да бар, жетпеген да бар. Назира Айтбековго чакырып атыр десем, оштун баары дүңгүрөдү го. Ай, барбайсызбы эле, барбайсызбы? Ого, отуруп эле, ишимди бүтүрүп алайын. Барбайсызбы, Назира Айтбекова эле баары чакыра бербейт дейт анан. Келип калдым учпонуп. Оштон келеле ошол жерге сразу келип калдым. Кандай экен ош, кандай жаттыр? Ай, сонун. Эми ош ордолуу, ушундай ош касиеттүү Сулаймантоо, офисимдагы Сулаймантоону карап турат ушундай. Сен эмне ошко кетип калдың? Бишкек бүттүбү? Аны ошланып калдым, эмне болду? Мен ямчылыкмы дейм эми. Ака, ука, деп атам, мен каминги барбы деп. Түшүрүң деп. Жакшы, мен да жакшы көрөм аябай ошту. Ошко менден да чоң салам, Кудайым буйруса, жакын арада ошко барам. Абдан сагындым силерди. Чынында эле Гүлзат байкасаң, сен чүйдүн кызысың, Жок, мен жалабатмын кызымын. Жалабаттың кызсың да? Мамам, атам жалабат, мамам нарын. Не кылайын эми мен, не кылайын? Баягым сарт болсо, баягым аркалык. Не кылайын мен? Жок, ал билесиң Гүлзат, мурун ошол ата-энелерибиз баягы жолдун айынан бири-бирин жакшы таанып алган үчүн, бири-бири менен жакшы кайнашпаган үчүн ошондой жана андай түндүк түштүк бөлүнүү болуп калган деп ойлойм да. Анан ошко барып, ошто ушунча биринчи жолу көргөнүмдө эсимде да. Апа, мен ошко тием десем каткырганда эмне анча болду дейт анан. Апа, ушундай сонун жигиттер бар экен, оштун эли сонун экен. Ширин сүйлөйттүм эле, таттуу. Жок, берекелүү. Анан мындай меймандостугу, эл ушунчалык коноктоду. Анан айттым да, эмнеге силерде мындай түндүк түштүк маселеси жаралып калган десем, ал айтат ошол жолдун алыстыгынан бири-бирибизди тааныбай эле ошондой болуп калган окшойт дейт да. Ансыңары азыр тим эле Баткен дегенде жаныбызды берип атабыз. Ош дегенде ош деп жайнап элдер биринчи ошакка барабыз. Оштогулар болсо көлдү аябай жакшы көрүшөт. Биз бир элбиз. Ошон үчүн азыркы тапта байкасаң, бу жаштардын арасында ал тема жок. Ооба. Бөлүнүү жок бизде. Ооба. Каяктасың деп сурабайбыз. Биз ошунча канча жыл тааныш болуп жүрүп, сен жалалабаттык экең, мен көлдүк экенин деле билбесек керек. Ооба, мен көлдүк экенин мына жаганы атам. Назира анан Гүлзат деп эле тааныганыбыз болсо. Бул менин оюмча адамдар ошо бири-бирин жанын, душасын тааныш керек окшойт деп ойлойм да. Туура. Неме Назира жөнүндө айта кетсем, Назира жөнүндө аябай ой пикирим бийик. Элдин баары ар кайсы сүйлөй берет экен, белгилүү инсандарды ар кайсы нерсе ээрчи берет экен. Бирок башынан эле жан дүйнөм мен жакшы көрөм сени. Ортобуста бирдемке болуп кетсе керек, ортобуска бирөөлөр кирип, бирок аябай жакшы көрөм.
сен мындай ачык айкын сүйлөйсүң да, жасалма эмес. Жасалма маскалар көп го. Мен өзүм жөнөкөймүн, жасалма эмесмин, как есть сүйлөйм да. А сен да ошондойсуң. Анан Аскар атабыз дагы айтат, сени да жакшы көрөт Айбай. Ай, экөөң бирге келбейсиңби? Эмне экөөңөр подружка эмессиңер дейт. Чогут да алыстап кетиптирбиз. Ооба деп эметтим Салымбеков Аскар атабызга дагы. Ошого сиз де Айбай жакшы көрөт. Мен сиз деп сүйлөп калгам. Ошко барып. Оштуктан качан келесиз? Мындай кичинекей болсо дагы. Келиң эми, ака келиң десе, мен сен кичинем дейт. Мен оштуп калып калдым. Деп ошого сиз деп атпаймынбы? Экөөбүз окшошпуз да? Ооба. Ооба. Такай сүйлөйбүз, катыраак сүйлөйбүз, элден башкачараакпыз. Токотор жерин сүйлөйбүз, бетке айтабыз баарын. Бирок ошол мен бүгүн жалаң өзүмдүн мындай жан дүйнөмөн алып, өзүмдүн күзгүмөн алып сени чалдырганга аракет кылайын деп атам. Хорошо. Анткени Гүлзат экөөбүз ушундай шарактап, катырып, аха деп жүргөнүбүз менен мен ойлойм да, Гүлзат жан дүйнөң назик болуш керек. Ооба. Мындай көп жан дүйнөңдүн оорусун тыңшабаш үчүн мага окшоп күлкүгө каткандай сезиле берет. Биздин баягы ар бир адамдын өзүнүн калканычы, коргонушу болот да, ошолубуз биздики күлкү экен. Эгер мен ыңгайсыз абалга түшүп калганда, эгер мен мындай өзүмдү коргогум келгенде каткырып баштайт экенмин. Байкаганыма караганда. Сен бир байкап көрсөң дейм да. Өзүңдү да. Ооба, мен негативке эми бар адамбыз да негативке чөгүп кетебиз. О жактан чыгып кетиш үчүн каткырып баштайм мен. Болгоч болду, тажадым, ыйлай бергенден. Так, всё, давайте деп максимум бир 15-20 мүнөт ыйлайм. Мага тажап кетем. О жактан чыгыш үчүн анан каткырып баштайм. Каткырам, анан смехотерапия деп коет экен аны. Биз аны тубаса эле кыла берет экенбиз экөөбүз. А башкаларга прям үйрөтөт экен, жөндөм кылып, скиллс кылып, буну навык кылып үйрөтөт экен. Давай, кичине монт маанайым чөгүп уже сенин бирөө энергияны соргондан десең эле уже все настроениең көтөрүлдү да, бийик толкунга чыктым тига. Анан уже кайгыргың келбей экен да. Ошого бул дагы бир куралдардын, инструменттердин бири деп ойлойм да. А бизге буну тубаса эле берген Кудай. Бир нерсени талантты тубаса берет, а башкалар бир талантка ээ болуш үчүн эмгек кылат Айбай. Экөөбүзгө аны Кудай бериптир. Бирок көзүң тереңинде мындай бир көзүң тереңинде жатат да кепти барычы. Тетиги тереңиндечи, ал тереңине оңой менен киши кирбей эле. Кире албайт. Сен сыртыңан эле айланып эле, Макбек Гүлзат деп коюшат да. Ооба, тура. Бирок тереңине кирип, сүңгүп, ар жагыңды жакшы тааныган эң жакын адамдарың барбы? Мамам. Мамаң, Менин мамам аябай жакшы тааныйт, жакшы көрөт. Бири-бирибиз менен сырдашабыз. Мама любой нерсени айта алам, азыр особенно. Мен ойломчу жанагы башыңа оор мүшкүл түшкөндөн кийин апаңдын кадырын билдиң, апаң менен мамилең түзөлдү окшойт, Буга чейин кичинекей кезибизден эле экөөбүз бирбиз, дайыма экөөбүздүн тилибиз бир, толкунубуз бир, дилибиз, динибиз бир, анан бирок ошол ортодо бирдеке болуп кетти. Эми майда чүйдөсүн айтпай эле коеюн. Анан ошо кыйынчылыкта кайта мамам келип, экөөбүз биригип азыр бирбиз да. Экөөбүз бири-бирибизге аябай жагабыз, бири-бирибизди аябай көтөрөбүз. Аябайбыз тур деп атам, тур дейт мамам менен. Мен мамам айтам, сиз туруңуз, эмне отурасыз? Экөөбүз бири-бирибизге электеп алып, тургузуп салабыз. Азыр ошто дөңгөрөтүп атабыз экөөбүз биригип. Ал да ошто да. Ооба, бир чоң компаниянын эксперти болдум, Кудай буйрса, Skyway деген. Небесные дороги. 136 өлкөдө эмеси бар экен. Компаниялар бар экен, branch, аз айтам, филиалдары бар экен. Ошого кече Ошко бир касиеттүү жер да, жакшы кишилер келип конуп калат. Суходоев деген ошо компаниянын экинчи лицосу, экинчи адамы келип ошо орустар азыр бияка качып келип атпайбы? Айласы жок. Анан ошол неме телефон чукулап отуруп калган экен. Анан мени ошол жака чакырып калышты, мотивация берип коюңузчу. Биз сетевой маркетинг керек, бизге мотивация керек болуп атат. Анан мен барып эле мотивация бере берем да, десем. Деп Суходоев Алексей карап, вы откуда? Вы кто? Дейт. Я говорю, Россия, матушка, вставай, деген ырым бар керек болсо. Деп анан ырдап берсем көзүнөн жаш агат, аны көрүп алып, менин көзүмөн жаш агат. Анан айтты, силер бизге эксперт болосуз. Вы что, вы будете нашим тренером?
деп экөөбүз кучакташып алып бир сыра неме бышакташтык. Аны көрүп алып оштук бир туугандарым. Апей, Гүлзаттын деңгээли бийик экен деп коет. Мен деңгээл экөөбүздүн деңгээлибиздичи Назирочка. Сырттагылар билет да. Вот сиз мисалы барып иштесеңиз немеден Турцияданбы, сиз түркчө çok iyi konuşuyorsunuz. O yüzden size söylüyorum. Немеге Европага аңыз-жеңиз да жакшы болуп калды уже. Муах да, сизди муах кылып кетет просто. А мен Кыргызстанга байлануумун, мен миссиям Кыргызстанды көтөрүш. Ушу мен Кыргызстан номер 1 болуш керек 2030. Шундай меники. Мен Кыргызстанга баары кайтып келе берем. Баары айлантып. Котсаң, Кыргызстан 2030 болуш керек, бул миссиям дейсиң да, анан деген сен мындай оор, өтө эле оор жүктү асынып алган жоксуңбу? Ал сага белиңди оорутпайбы? Жок, аны жасабай койсоң белим оорутат. Аны жасабай койсом, эки жакта жүрө берсем, Кудай алып келип туруп мурдуман сүдүрөп келип туруп түрмөгө отургузуп коет. Карачы, Кыргызстан кыйнап атат деп. Карачы, түрмөдөгү кыздардын образованиясы жок. Тамга тааныбайт. Эмне үчүн? Тааныбайт экенби? Особенно түштүктүн кыздары. Эмне үчүн мен түштүккө басым жасап атам? Түштүктүн кыздары тамга тааныбайт, билбейт, эмне подписывайт. Нотариустар өзүнө жумушка алат экен, пол жуйдурат экен, бака кол койт дейт экен, кол коюп коет экен, бакыш. Билбейт, тамга тааныбайт, сүйбөй, окуй албайт. Анан кийин ким кол койду, ким үйүм сатып салды, мына ушул кыз деп туруп, 18-19 жашар кыздар түрмөдө калып кетип атат. Анткени тамга тааныбайт. Гүлзат эжеси английский үйрөтөм дейт, мен кыргызчаны да жакшы билбейм. Орусчаны да тааныбайм. Анын орусча договорлорду жаздырат эле, мен камалып кеттим. И как докажешь, потому что подпись её. Туруп калдым, ошондон неме ыйладым мен. Түрмөгө түшкөндө ыйлаган жокмун мен, түрмөгө түшкөндө мен. Я в тюрьме, Алиса в стране чудес. Как раз китебим бар эле, ошону окуп алып, Гүлзат в стране чудес болдум да. Анан кийин элдин арасына барганда, эл менен чогуу кошулганда, элдер ыйлап баштаганда такая: Господи, сколько несправедливости. Эмне үчүн мындай? Деп анан кийин ойгондум ошондо. Эми Кыргызстанды точно көтөрүшүм керек, точно. Алексей башкалар да айтып атат, орус бир туугандарым, сен точно ушу президент болосуң дейт. Ооба, бир 10 жылдын ичинде өзүм даярдан айын, өзүм күчтүү болоюн, акчадан бастыра иштейин. Анан обязательно болом, тайбырсы. 2030 мен президент болушум керек. Азыр даяр эмесмин, вообще. Азыр дагы кандидатураны коесуңбу деген ой немелер бар. Ё, жок, мен политика боюнча саясатта такыр сабатым жок, эчтекени билбейм. Мындаймын, политикадан мен политикадан азыр алысмын. А бирок даярданып атам. Президент десе өлкөнүн башына келүү эмес, балким мындай адамдарды жетелеген адам катары, алдына чыккан кыз катары, кыздардын астында турган кыз катары. Балким ошондой президенттер. Балким, бирок Кыргызстандын тагдырына таасир тийгизишим керек да. Чоң таасир калтырышым керек. Тагдырына таасирин тийгизиш үчүн, кыздарды жетектеш үчүн, адамдарды ойготуш үчүн, ал адам өзү ойгонуу болуш керек жана өзү бийикте болуш керек да, бийикке сүйрөй алыш үчүн. Эгер өзүң көрдө болсоң, элди кантип бийикке сүйрөйсүң? Сен өзүңсүңөн кантип иштеп атасың азыр? Биринчиден, акчага басым жасап атам мен. Акча өтө чоң күч экен. Мен мурда акчаны ойлочу эмесмин. Акча табыш керек, акча кылыш керек. Акча деген ой жок болчу негизи. Акча келе берчү өзүнчө элечи. Мен бир максат коем, ата-энемди айылдан чыгарайын. Кеттик деген бизнести ачам, анан акча келе берет. А вот акчаны бастырайын, акчанын үстүнө отурайын деген ой жок болчу. Мен ошону түрмөдөн түшүндүм жакшы. Акча ушунчалык чоң күч экен, ушунчалык чоң күч экен. Сенин акчага болгон сүйүң сени түрмөгө жетеледи да. Сен корккон жоксуңбу ан нерседен кайра? Мен акчаны сүйсөм, мен миллионердин, миллиардерлердин аялы болуп, ушунда акчанын үстүндө отурмакмын. Канча предложениялар болот. Келчи, мен аялым болчу. Ошо СИЗОдо отурганда да каттар келчи. Мен девушкам бул, карызыңды жаап коеюнчу дейт. Айттым, жок, карызымды өзүм жаабам. Эч кимдин девушкасы болгум келбейт деп. Эмнеге? Билбейм мен. Эркектен көңүлүң калган үчүнбү? Жок, билдим. Эметким келет да. Өзүмдүн түшүмдү өзүм жапкым келет. Өзүмдү карызга түштүм, өзүм жапкым келет. Бирөөнү колдонуп, бирөөнү аял болгон акчасын алып карызды жапкым келбейт, мен элди колдонгом келбейт. Түйсөм, сүйүү менен тием мен. Так акча үчүн мен макул дей албайм мен. Мен акчаны оңой эле табыш. Азыр ошого басым жасап атам. А что такое деньги? Акча деген эмне? Акча деген энергия экен. А как зарабатываются деньги? Откуда они? Ушунун баарын изилдеп атам мен азыр. Бир чоң Влад Морозовдун орустун миллионери бар экен, ошонун обучениясына кирдим, наставничество. Как зарабатывать миллионы стабильно, чтобы миллионы заходили стабильно. Биз кыйналыр экенбиз, акча табыш кыйын. Акча деген жаман нерсе, акча адамды бузат.
деген өтө мындай ошибочный ойлор бар экен да, фикс идеялар. И ошону кетириш үчүн биз башка бай болгон адамдардан үйрөнүшүбүз керек. Мисалы, Аскар Салымбеков атабыз өтө бай, өтө добрый киши, өтө таза киши, өтө мындай бүт баарын туура жасаган киши. Ал жаман эмес да, туурабы? Акчасы бар болсо эле жаман болуп калабы адам. Мындай бир туура эмес идеялар бар. Биз Совет жанагы немеде калып калганда, жанагы Советтер Союзунда репрессия болгон учурда аталарыбызды баягы айдап мындай акчаларын алып баарына тең бөлгөн заманда, ошол учурда адамдын аң сезиминде акча жаман турбайбы, акчалуу болсоң атылып кетет турбайсыңбы деген программа кирип калган. сиңип калганда, биз ошон үчүн фиксированный идея. Мен деле азыр мисалы үчүн кичик эле акча дей берген адамдардан кадимкидей кооптоном, корком. Эмнеге мындан башка моралдык бийиктиги жокпу, руханий бир дүйнөнү изилдебейби, эмне үчүн акча эле дей берет, акча кийинки орунда турган нерсе да деген ой мына азыр менде бар. Акча бул өтө чоң күч. Акча менен көбүрөөк адамга жакшылык кыла аласың. Аскар атабыз дагы Салымбек көп кишиге жакшылык кылып атат акча аркылуу. А кишинин уже аты тарыхта калды. Мисалы, акча менен сүйүн сатып албайсың дейт. Балениби сатып аласың, еще как сатып аласың. Мисалы, мен акама жакшынакай iPhone подарка кылып коюнчу, 14 последняя модель. Мен жакшыраак көрүп калдым. Кече мамама жакшынакай көйнөк алып бердим эле, жакшыраак көрүп калды. Акча өтө чоң күч. Ал бул программаны акча жаман нерсе, акча адамды бузат, акчалуу болсоң сен атылып кетесиң деген нерселерди баарын тең чыгарып салыш керек. Мындайда биз төрөлгөндө биз таптаза болуп төрөлөбүз. Түшүнүктөрү жок. Таптаза аппак Программасы жок. Анан төрөлгөндө айтат: "Ай, сен назирасың, дегенде сен Назира. Ай, сен кызсың, кыз. Сен билбейсиң кыз экениңди. Кыз деп бирөө айтат. Кыз экен. Ай, сен кыргызсың, дейт бирөө. Эң биринчи биздин ата энелерибиз. Түшүнүктөрдү коом киргизет да. Мындай сөз. Мындай бирөө вирус болуп чүчкүрүп калган киши апчи деп чүчкүрсө, сен дагы апчи деп каласың го, ага заражение болуп. Ошондой да. Анан бизге жакшы нерсени да чүчкүрө берет, жаман нерсени да чүчкүрө берет. Акча жаман апчи десе заражение болуп калдың, акча жаман деп. Жок. Айланып кетейин дерим. Эми акча жакшы, апчи деп атам мен сизге. Акча сонун, апчи. Акча менен канча кишиге жардам бере аласың? Мен мисалы Баткенге барып келе калдым. Баткенге барайын десем эч ким албайт мени. Кыздарды албайбыз. Аякта атыш болуп атат, Гүлзат жок дейт, мэрияга барсам. Бир машинага ала кеткенчи десем, ала кетишпейт. Анан өзүм барам дедим. Такси жалдасам, такси 10 000 сом дейт. Чөнтөгүмдө 10 000 сом болбосо, кантип барат элем мен? Хорошо дедим, 10 000 сом бар экен, бензинин куйдум, кеттим, командамды алып алдым. Нары бери барып келиш 10 000 сом. Дагы 10 000, 20 000 сомго эме алып алдым. Гуманитарный помощь. Бир 30-35 000 сомдой чыгашы болду. Мен акчам болбосо кантип барат элем мен? Мен канча кишиге ошондо мотивация берип келдим. Кичинекей балдарга, ай, баартын жакшы болот, согушта аман-эсен өтүп кетебиз деп, кичинекейлерге английский үйрөтө алдым ошол жерде. 1 саат, 2 саат болсо да маанайын көтөрүп, элиме кызмат кыла алдым деп ойлойм. Конечно, аякта уже неметип калган экен, кичине баартын кооптуу маселелер баартын түшүп. Бирок элим маанайын көтөрүп келдим да, акчам жок болсо отура берет элем да мен. Мен акчам жок, мен эч ким албайт, кыз экен деп, кыздарды албайбыз деп, мэрияны карап отура берет элем. Жок, акча болуш керек. Канча апалар келет, энелер келет, колуман келген жардамдарды берип салам. Азыр акчам бар, Кудай буйрса карыздар жабылып атат. Акча таап атам мен азыр. Мурда английский деп эле программам английский болуп кеткен экен. Жок, айланып кетейин, ораторский экен меники. Будь наставником дейт, будь оратором. Я сейчас обучаю ораторству. Оратор боло албасаң, адамдын пикирин оңдой албасаң, пикирин өзгөртө албасаң, анын ага таасир бере албасаң, сен эмне жашап жүрөсүң? Оратор деген сөз мастер общения. Эгер общениянын мастери болбосоң, балаңа кашанын сата албасаң, же күйөөгө өзүңдү сата албасаң, сен эмне кылып жүрөсүң бул жашоодо? Оратор болбой. Сиз мисалы чоң оратордун бирисиз. Ооба, өзүн бренд кыла албаса, өзүнүн сөзү менен. Биздин сөзүбүздүн күчү жок калгандыктан муштум кетет. Муштумдун күчү жок калгандыктан таяк кетет. Таяк жок калгандыктан бычак кетет, бычактын күчү жок калгандыктан ок кетет. Мындай эле сүйлөшүп алса болот.
Эмне үчүн бири-бирибизди атышыбыз керек? Эмне үчүн? Мен бүткүл планетага дем берген адаммын. Мага кыргызым кандай эме болсо, баалуу болсо, өзбегим да ошондой баалуу. Орусум да ошондой баалуу. You know, I appreciate Ukrainian people. I appreciate American people. I appreciate every nation in this planet. Мен ар биримин. Анан кийин тажиктер жаман дейт. Тажиктер жаман эмес, тажиктердин жетекчилери жаман. Тажик элим дагы бизге Санра Бия деп канекей энебиз тажик болгон. Биз аны унутпашыбыз керек. Тажиктерди жакшы дебе дейт. Кантип жакшы дебесиң? Алар дагы бизге окшош эле страдайт. Бизден карапайым элге окшош эле. Сен жан дүйнөң, өзүңдүн мындай жан дүйнөңдүн үнүн дайыма эле тыңшайсыңбы же бастырып коюп эл менен аракет кыла бересиңби? Жок, мен эң биринчи жан дүйнөмдө. Потому что менин дүйнөм, менин ааламым менден башталат. Мен биринчи сурайм, Гүлзат, что ты хочешь дейм. Анан кичинекей, ар бир адамда кичинекей бир лялечка жашайт ичиндечи. Я жашайт. Кичинекей Гүлзатчик жашайт могу жерде, кичинекей Гүзик. Ошо Гүзик менен кеңешем. Гүзик, что ты хочешь деп. Анан кийин Гүзик айтат, ыйлаба дейт, эмне ыйлайсың дейт. Эмне болупту түрмөдө отуруп калсаң, карыстап калдың, отурдуң, с кем не бывает. Ну ладно. Анын баарын тең эски күйөөң уюштуруптур. Макул, а кишиге ыйман берсин Кудайым. Балдарымды алып алдым. Мейли, Кудай алат берет. Өзү билет Кудай. Эски күйөөм аркылуу алып алабы же инвестор аркылуу алып алабы. Өзү билет да Кудай, өзү тутунайт. Анан Гүзик экөө кеңешип анан ыйлабадык. Назира Бердиулова айтат мага. Сиз жастык кучактап алып, түнү менен ыйлаган күндөрүңүз болгондо дейт. Болгон эмес дедим. Болгон эмеспи? Болгон эмес. Жарым саат ыйлайм көп болсо мен. Жарым саат кече мурда күнү кызымдын туулган күнү болду, эң кичин. Интернеттен эметип койдум. Куттуктап койдум Инстаграмдан. Анан эми аз талашсаң көрөм десең дагы токмок жейсиң, дагы анан дагы журналисттер келет. Зачем это? Это ненужные лишние движения деп коет. Сагынасың балдарың? Сагынам да мен балдарымды. А бирок айтам, так, азыр балдарың өсүп атат. Кыйынчылыкты көргөн бала күчтүү болот. Мага президент болуш үчүн күчтүү команда керек. Как раз 10 жылдан кийин уже алар совершеннолетний болуп каткан, уже мага келет. Келеби? Конечно. Карынычы болбойбу? Жок. Эмнеге таштадың дебейби? Мен Эмне үчүн биз үчүн күрөшкөн жоксуң дебейби? Ай, күрөштүм, мен күрөшкөн бесполезно. Күрөшкөн это опять война. Я человек мира, я не человек войны. Мен согушкан адам эмес, мен согушкан жаман көрөм. Мен андан көрө берип коем. Да, я проиграю битву, зато я выиграю войну. Битву проиграешь, ну зато выиграешь войну. 18 жаштан кийин эч ким талаша албайт. Балдарым кааласа атасы менен общается, кааласа менен общается. Мен бизди эч ким ажырата албайт. Аз баары көрөм, мен балдарым окугум бар, неси болом деген это все не надо. Балким жоопкерчиликти, балдардын жоопкерчилигин тияка оодарып атканыңдын себеби балдарга мен жоопкерчилик ала албайм азыр деп коркконуңдан болушу мүмкүн эмеспи? Мен балдарыма гана эмес, мен элиме, планетама жоопкерчилик ала алам. Мындай да, эки адам урушуп атса, бунусу акылдуу болсо, мунун акылы жок болсо, экөө урушуп атса, кимиси күнөөлүү? Акылы бары. Акылы бары күнөөлүү, акылдуу болсо эмнеге урушат? Акылдуу болсо эмнеге барып дарбазаны тепкилеп бери ыйлайт элге күлүп коюп, эмнеге? Эмнеге ошонттуң эле? Ошо да. Аны айттым, Гүлзат акылдуусуң го дедим. Мен Гүзик акылдуубуз койбу, давай. Ишибизди кылайлы. Биздин миссия Кыргызстанды көтөрүш. Мен ошондо Кыргызстанды көтөрүп алсам, Кудай буйрса, балдарыма жакшы Кыргызстанды калтырып кетем. Мен Алымбегим жакшы Кыргызстанда жашайт. Карыстап калган үчүн түрмөдө отуруп калбайт. Эртең мен ситуациямда балдарым болуп калышы мүмкүн. Мага Кудай ушу көзүмө сайып көрсөтөт да. Анан кийин дүйнөдөгү эң чоң лидерлер бар тең түрмөдө отурган экен. Сталин 6 жолу түрмөдө отуруптур. Ленин 4 жолу түрмөдө отуруптур. Махатма Ганди Индияны кулчулуктан чыгарган 18 жыл отуруптур түрмөгө. Дүйнөнү дүңгүрөткөн Нельсон Мандела 27 жыл отуруптур. Ондун бүт документтери Нельсон Манделанын иштеген иштеринин негизинде жазылган. Бүт бар тең. Конвенциялар бүт бар тең. Анан ушундай кишилер. Сталин ушунчалык күчтүү болгон экен. Аябай интересный окуя. Рузвельт, Американын президенти. Черчилль, Англиянын премьер-министри. Жолугабыз дейт. Давайте Гитлерди жеңеличи, жолугуп сүйлөшөлүчү үч лидер десе, Сталин айтат, силер келгиле дейт, силер мага келгиле. Десе, экөө келишет Ялтага. Анан кийин Рузвельт айтат, мен элитамын, мен алдагы ЗЭКке барбайм. Алдагы нищебродко барбайм, өзү келет, мен даже турбайм. Деп Черчилльге мактанып койгон экен, анан ошо министрларына. Анан Сталин кирип келгенде өзү кантип тургандагысын билбей калган экен. Түрмөнүн бир өзүнчө күчү бар да, бир өзүнчө сүйрү бар. Менден азыр
ошко бир премьер-министрлардын вицелери келиптир, заместительдеричи, бир 5-6 киши. Анан ресторанга келип отурушкан экен, бир ресторанга келип. Анан мен кыздарым барып реклама таратып, Гүлзат Мамытбек вечеринка кылып атат, ораторский искусство өткөрүп атат деп катуураак айтып сүйлөйт да, мен да кыздарыма окшош. Десе вице-министрлер, Гүлзат дейби, башка жакка барайлыбы, Гүлзат дейби, башка жакка барайлыбы деп атыман эле коркушат экен. Анан мен күлкүм келди, эмнеге? Гүлзат Мамытбек келди, я. Десе администраторлор каткырып жылып калыптыр. Анан айтып берип атышпайбы мага? Эмне кылдыңыз, апчы, эмне кылдыңыз дейт. Мен эчтеке кылбадым, мен аларды даже билбейм. Десем, эмне системинче коркушат дейт. Ошого мен Эмнеге деп ойлойсуң? Билбейм. Мага өзүмө күлкүнүчтүү болду. Кыздарым отуруп алып баарыбыз күлдүк. Эмнеге барган? Каякта билейм. Айтып атпаймынбы? Түрмөнүн бир сүйрөө бар. Гүлзатчы, ушул образ менен өмүр бою калабы же образыңда? Бул мен да бул мен да. Неме өзүңдү ушул бойдон кабыл алдыңбы, ушул бойдон каласыңбы? Конечно. Мен мындан да. Мындай сен ушул бойдон элдер кабыл алабы? Билбейм, это не моя проблема. Это не моя проблема, честно. Мен кабыл алабы, пожалуйста, иштейбиз. Кабыл албайбы, иштейбиз. Анан кийин мындай да, Назира экөөбүзгө окшогондор аз. Анан кийин экөөбүзгө окшогусу келет да. Биз свободно жүрөбүз да, бийик толкундарда жүрөбүз да, бийик толкундарда, бактылуулук толкундарда. Мен, например, өзүммүн. Сен дагы өзүңсүң. Жасалма эмессиң мындай. Саламатсызбы эмеспиз да. Жасалма маскаларды кийбейбиз. Анан кийин адам баласы өзү болгусу келет экен да. Социальный программалар жок. Мен мурда өзүм эмес элем, мен мурда ушундай элем. Здравствуйте, сейчас будет урок английского языка. Өзүнчө эле Советский Союз. Азыр мен вот как хочу. Вот как хочу. Я хочу прийти в кепке на интервью, я приду в кепке. Я хочу в лиловом. Жок, эме кийине албайсың дейт мамам дейт. Официальный костюм кийип албайсыңбы, костюм дейт. Онсу меймим, онсу это Назира Айтбекова. Биринчиден, экинчиден мен Гүлзат Мамытбекмин дедим. Как хочу, вот так и буду. Надо будет, вот так даже буду. Ну, удобно мне так. Ну, удобно, ну так хочу, я выделиться хочу. И азыр айтат, Гүлзат Мамытбек тамак ичкен столго бутун чыгарып алды. Эгер сүйлөй берсин. Сүйлөсүн биз жөнүндө. Назиричка, биз жөнүндө сүйлөшү керек. Канчалык сүйлөгөн сайын ошончолук биз ийгиликтүүбүз. Деп ойлойсуң. Гүлзат тетиги айтчы. Түрмөдө мындай аялдар менен мындай психологдор иштейт экенби, түрмөгө түшкөн адам мындай аң сезими оңолуп чыгат бекен же? Жок, наоборот, тескерисе сынып. Мындай Сталинден кийинки калып кеткен система да. Сталин өлүп кеткенде канча болду, бирок ошо системасы калып калган да. Системаны оңдош керек. Европада мисалы, мен негизи түрмөгө жакынмын. Кандай десем, 17-жылы детский колонияга барып, мен балдарга англис тилин бергем. Мен билгим келгенде мен колумду оңдогум келип атпайбы? Анан Дания, Россияда криминон, нарконон деген организацияларда окуп дагы иштеп дагы криминал адамдардын ичинен бизнесмендерди чыгарганбыз. Ким макул өзүмүн үстүмөн иштейм, оңолгум келет дегендер. Наркомандарды наркоманиядан чыгарып, бизнесмен, спортсмен, музыкант болуп кеткен адамдар толтура, мен өзүм личный опытымдан айтам. Анан кийин Европада мисалы башкача. Европада түрмөлөрү ошо үйгө окшогон эле жер, решеткалары бар. Анан суббота воскресенье үйгө алып келишет. Коом ушунчалык өскөн, кереги жок. Наручниктерди, мондайларды ушундай машина менен алып барып, ушундай машина менен алып келип мен тесотко кирип баратсам, 3 солдат бияктан, 3 солдат бияктан коштойт да. Мен кичине келем го, кантип коркпойсуң, мени коркутасыңарбы десем. Жок, Гүлзат эжем, бул уставтай болдучу, мышылдыңдай беребизчи деп коет. Мен да бир сыра ак мөңгөлү аскалар деп барсам, урдабаңыз дейт. Неге? Түрмө бияк. Түрмө кылган сен. Басандан көрмөйм мен ырда. Кайчада бар экен Гүлзат Мамытбек түрмөдө, СИЗОдо кимди ырдабасын дейм. Кайчада бар экен? Гүлзат эже баштадыңызбы дагы? Наоборот, алардын психологу болуп, мен алардын баарын тең личтетип. Эч ким иштешпейт бекен,
Психологтар слабый аябай. Психологтар бар психологтар. Бирок мен аларга мен психологмун да. Психологтор психолог болдуңбу? Аларда түшүндүрөйм деп калышкан эме түрмөдө отургандар менен иштеп. Квалификациясын өстүрбөйт, изденишпейт, эки жака барбайт, мамлекетте акча жок, эки жака жибериш үчүн. Ошон үчүн өздөрү дагы түшүнбөй отурушат. Анан сен менен отургандардын бир мындай демин ойготтуңбу? Ооба, үйрөдүңбү? Жазганды үйрөттүңбү? Жазганды да үйрөттүм, англисче да үйрөттүм, английский китептеримди дагы подарка кылдым. Анан кечке мындай шалпайып өтө морали түшкөн сынгандар болсо мага камерама алып кирип берет. Гүлзат эже ушуну оңдоп бериңизчи деп. Анан алар менен түнкү саат 4кө чейин психологический работа кылам. Анан алар байкушту камерага кирип келгенде сыйып койчу да. Неге? Коркут да, мен түрмө дегенде дешет экен да. Анан кийин эмне болду ана шеше десем мисалы коркуп атам дейт. Коркпоңуз. Бул ушундай эле үйгө окшогон эле жер, просто решеткалар бар экен. Эмне үйүңүздө решетка жокпу десем, бар эми бирок коркуп атпаймын дейт. Отуруңуз ыйлай бербей, базыңыз андан көрө иштешебиз деп анын дагы эмесин көтөрүп, моралин көтөрүп. Аябай өстү эжекелер. Эмне отурабыз дедим, бекер эмне отурабыз. Менин расписанием бар болчу. Саат 7-де турам. 55 нерсе жасашым керек болчу. Эмне жасайсың? Туруп алам деп туруп алам. Эмне иш көрасың дейт. Башталат меники. Холодный душ принимаю, зарядку делаю, пресс качаю, руки качаю. Жата берсең семирип кетет экенсиң. Кыздар мондой болуп семирип кетишти араба болушуп. Я так не хочу. Я пресс качаю, отжимания делаю, приседания делаю, тумартымын включать этип алып. Билебиз азыр, давай тургула. 4 тил үйрөнө баштадым. Арабча, испанча, кытайча, французча. Ошо Суходоев менен дагы кече Skyway'дин жетекчиси менен дагы эме деп сүйлөштүк да биз. Je parle France деп. Французча сөйлөсөм, мен же французча берип койсом, ух ты, какой уровень у вас дейт. Я говорю, вот, учила, я в тюрьме учила, десем тай чалкасына. Они всегда, вы в тюрьме сидели? Я говорю, да, я мобильное приложение открыла и долги не смогла отдать. А что, за долги тоже сажают? Я говорю, ну, нас сажают. Десем, понятно, дейт. Я говорю, понятно. Зато в следствие жүргүнчө уже чыктым десем. Все равно вы будете нашим экспертом дейт. Ошо эмне айткым келет? Элдин баары эле Куранда жазылган дей берет. Арабча окуп атам мен азыр. Куранды өзү окуйнчу өзүм. Куранда жазылган камчы илинип туруш керек, эшиктин үстүндө пятница сайын аялды уруп туруш керек деген нерсени уккам мен бир жолу. Бирөө ушундай Куранда жазылган дейт, бир эркек. Анан айттым, далили жок болсо антип сүйлөбөңүз. Давайте далилин таап келиңиз, анан сүйлөңүз. Дедим, далилин да таап келем. Сен жамынган кыз болчусуң учурунда. Мен жамынган деп айтпайм өзүмдү. Мен түштүктүн кызымын да. Анан өзүмдүн эле айылга тийгем. Ошо мынтип жагып алгам, деме. Келин болгом да. Жолук андай динге кирип, бешмал намаз окуп. Жок, мен эртең менен Багымдатта окучу элем. Мен динге кирип дегенде мен диним эмнегедир мени баптист дейт, мен баптист. Саентологсуң сен? Эмес белең? Жок, саентология это наука. Мен мусульманмын, альхамдулилля мусульманмын. Гинекология наука. Понимаете? Геология наука, саентология наука, психология это наука. Анын баарын билбеген сөздөрдү түшүнбөсө эле мынтип аралаштырып эле бурмалап салышат экен. Ошо саентология менен иштебегениме канча жыл болду уже. Мен азыр ошо метод Хапанапона. Анан саентологияң эмне болуп калды анан? Аягым эмне болуп кетти? Мени отчислять этип салышты аяктан. Эмнеге? Проблема көп келет экен Гүлзат. Мен эски күйөөм дагы тынчын алып алардын башын ортуп, кечке милицияларга заявление жазып. Саентологияны мындай окуш керек экенби, изилдеш керек экенби? Ал жакшы нерсе экенби? Же жаман нерсе? Мага жакшы нерсе алып келди. Мага мисалы көп жакшы нерселерди алып келди. Логос билим, сайенс, наука. Наука тууралуу билим, да? Наука тууралуу билим. Сага көп нерсе алып келди, эмне алып келди, эмнени окутту? Күчтүүрөөк болуп калдым мен. Негизи любой илим жакшы да. Математика илими, чоң илим. Математика жаман нерсе алып келеби? Ё-моё, сен санаганды билип аласың. Русский язык тоже наука. Орусчаны билип алдык экөөбүз, жакшы сүйлөп атабыз. Неме? Не дагы красить себя, визажирование тоже наука. Эмне анда биз наука окубай койсок эмне болот, айланып кетейин дерим. Йога тоже наука, дене боюнча наука. А бирок ал буддизм дининен келген илим болуп чыгып атат. Биз эмне ал буддисттер эле деп кылбай койсок туура эмес го, ал денеге азык болуп атпайбы? Йога, растяжкалар. Ошого мен илимий адаммын. Илимий адам катары мен только илимге басым жасайм. Анан мээлерин жарык кылдың. Кыздардын. Ооба, биз көбүнчө апаларга жарык болду. Биз жөн отурбаш үчүн бизге эмне менин түрмөсү бар.
СИЗО түрмө эмес. Менин түрмөсү бар, биз менин түрмөсүнө кирип алганбыз. Мен ошол эле автозакта кетип баратам, моундай болгон немеде. Элим баарын ырдатып атам, анан элди карап койчу деп, мынтип жыртыктан карап атам да мынтипчи. Анан көчөдөгү жүргөн эл эле моундай да. Моундай эмелерин көтөрүп алышкан. Үстүндө жүгү. Сумкаларын көтөрүп алышкан. Маралдык жүгү. Сумкалар оор десем, сумкалар деле кичинекей эле. Анан тим эле бүкүрөп алышкан, жерди карап алышкан, башын көтөрбөйт. Анан бир эле адамга ушундай десем, жок, бир 10 киши кетип баратат мындай тротуардан. Баары тең ушундай бири-бирин урушуп алышкан. Анан айттым, түрмө буякта экен деп. Анан эжелерге давайте эмне жөнөп турабыз? Маска коебуз, беттерибизге маска коебуз, беттерибизге жумурткада маска коебуз, пиязда маска коебуз, айранда маска коебуз, баштарына маска коюп бердим. Эжелердин чачтары чыга баштады. Анан кийин бир жолу баарыбыз тең жумурткада маска коюп алып чыгып атабыз, 6 киши прогулкага чыгып баратса, бет не рассчитали. Баарыбыз тең жылтырап чыгып баратсак, эжелер силерге эмне болду дейт. Бир солдат баланы жүрөтүп чыгыптыр. Жылтырап эле чыгып баратсак, анан иши светтер уруп атат да мындай. Биз да жалтырап атабыз. Эмне болду силерге дейт анан. Эчтеке болбойт, эчтеке бул маска коркмо деп коебуз. Күлгөнгө болбойт. Беттер катып калды. Коркмо, деп өзүбүздүн күлкүбүз келип кетти. Анан жүрөтүп чыгыптыр. Ансыгандай элди жыргатып эле жүрдүм мен. Бирок ошондон сак калдыңбы? Ооба да, конечно. Ой, вообще. Гүлзат ага чейин андан кийин эмне болду? Кандай болуп калды? Эмедеги Гүлзат, түрмөгө чейин Гүлзат санга, эсепке маани бербеген кыз болчу. Болот да санай берчи деп бухгалтерга берип койчумун. Кыла берчи деп айтышнике берип койчумун. Жок, азыр контроль күчөйдү. Мен контролдойм азыр, ийниң турайын. Контроль болсо болбойт экен деп сагандарды да неметем, санайм. Кана отуруп алып, тим эле отуруп алып, калькулятор алып, кана деп туруп санайм. Жастырам, мына муну бияка жалгыш керек, муну бияка жалгыш керек. Бүт баарын законно кылам азыр. Мурда короче, бухгалтер кыла беришчи. Деп эле бухгалтерга берип койсом, бухгалтер өз билгенин кылып салат. Анан кийин түрмөгө сен түшүп каласың да. Ошо үстүнөн түшүп алам. Юристтер менен кеңешип Жоопкерчиликти үйрөндүм. Жоопкерчилик. Анан кийин мындай да, эмоцияны контролдоону. Эмоцияны конкретно контролдойм да мен. Супер контролдоп коем да. Жыргытсын кант контролдойсуң. Мисалы, ар кандай эл отурат да тияктачы. Анан сен билимиң бар, мен билимдүү адаммын. Мен ошо билими жок адамдардын немесине түшүп кетпей, провокация кылышат анан. Майли, депчи. Ошонткен үйрөндүм. Аз да жолдон келип баратсам, жолдо бир жакшы эмес адамдар жолукту. Анан кийин бир нерсе сөз кылганга аракет кылды. Мындай сен максатың бийик болгон сайын, тоскоолдуктарың да бийик болот экен, тоскоолдуктарың да супер бийик болуп, сыноолоруң да супер бийик болот экен. Анан ошого сен бышышың керек экен да. Сен бышышың керек экен. Анан спокойно мындай да, бет калың да. Бет железобетонный да. Кире албайт сагачы сөз менен жанагы. Отуруп калсаң спокойно эле. Не деп бетиң суу чачып атса дагы спокойно отура бересиң да, депчи. Ошону экөөнү үйрөндүм. Ооба. Сабырдуулук. Мен шахмат ойночу элем немеде, түрмөдө. Шахматта мынтип алам мен. Бүт баарын жеңип койчу элем шахматта. Эч ким мени жеңе албады. Бир ход кылайын деп атасың анан мынтесиң да. Жок, бутум менен сыгып алам. Кой тур. Дагы ойлончу, дагы кандай шахтар бар экен. Изденгенди үйрөндүм мен. Туура чечимди изденгенди үйрөндүм. Мурун шашма болчусуң. Шашма. Болду элечи. Важный жерлерден шашма болбош керек экен. Ооба тез болуш керек, көз коюш, тез болуш керек, тез сүйлөш керек, тез кылыш керек. Бирок важный жерлерде токтоп туруп өзүңдү. Токто. Жети өлчөп, бир кесебиз, Жок, мен жети өлчөп бир кеспейм. Кантип кетесиң? Мындай да, мен 7 жолу эле кезем. Анан кийин үчүнчүсү мен 5-чиси тура экен дейм да. Азыр 7 жолу элчи, анан 8 жолу кесем тура эмесмин казачы. Башты ортпайм мен. Бирок важный жерлерде сезем да. Мен важный жер экен, токто, важный жерде токто, ушул жерден изден, кана шашпа дегенди мен билип калдым, кайсы жерден шашыш керек, кайсы жерден шашпаш керек экенди. Ошону талдап калдым мен. Шашпай турган жерде, судьбоносный жерлерде шашпай, эч жака чуркабай, былт тийип отуруп деп чечип коем да. Потому что чоң кишилер менен да жолугулар болуп атат. Черный мир дагы, белый мир дагы, красный мир дагы. Ошондо мен мындай знатный фигура болуп атам да өзүмчөчү. Мындай маанилүү фигура болуп атам. Кыргызстанымдын жашоосунда дагы, планетамдын жашоосунда дагы. Мен вообще башкача болуп калдым. Мага түрмө керек болчу.
керек болчу. Мен так шалыш үчүн, мен катуу болуш үчүн, как закалялась сталь дейт го. Ошондой сталь болдум да, стальная женщина болдум да мен. Сон, өзүң мындай психологко барып, психотерапевттерге барып, көрүнүп, бир ичиңдегилериң баарын көйгөйлөрүңдү, көкүрөгүңдү, жараларыңды иштеп, ушундай болдубу? Жок, мен билим бар да. Эмнеге? Сен жок, мен билем дей бербе да. Жок, мен билем да, инструменттерим бар. Кайсы Как себя вытащить из депрессии, как себя вытащить? Может, сен көрбөгөн аспекттериң бар да, сырттан көрүнүп аткандыр. А эмне үчүн башка бирөөлөрдүн ою менен, пикири менен эсептеше албайсыңбы? Жок, эсептеше. Мен билем, мен жан басчы деген болбойт го. Эгер мага алардын эмеси керек болуп атса, барат элем да. А керек эмес да алар. Эмнеге керек эмес? Потому что, я не нуждаюсь. Мне, если плохо, я пойду. Мне неплохо. Гүлзат, вот ты себе врешь азыр. Неге? Неге дегенде, көзүң тереңинде сен ар бир кыймыл аракетиңен момдай болуп атат да. Ичиңде жана Гүлзатиң жардам деп атат. А сен болсо аны көрүп атасың. Ооба, а сен болсо менден деп мындай бул Гүлзатты состурмак истиyorsun. Муну оозун жапкың келип атат. Сен сүйлөп отурчу, мен катуу сүйлөйм. Вот перекричать хочешь её. Маленький гузик? Ооба. Я не соглашусь, потому что... Вот видишь, азыр даже ушул нерсени ойлонуп көрөйүнчү деп айтасың. Жок, не согласен. Нет, не хочу, нет. Почему? Не говори об этом. Говори, пожалуйста. Просто видишь, вот мындай экен да, вот картину люди вот так видят, да, вот это мир. Бир айтат экен да. Мир деген мындай төрт бурчтуу, дагы кичине мындай прямоугольныйраак, анан кичине тоголоораак десе, бияктан көрүп атат да, а бирөө бияктан көрүп атат. Эйдин каякта тоголоораак, каякта төрт бурчтуу, башың барбы, экили учу бар, нары бери карайт, мен тигиши бар десе, бул каяктагы тигиши бар, вообще тигиши жок деп атат да, а бирөө мынтип көрүп атат. Кайсы тигиш, кайсы тоголок, кайсы, вообще ничего не понимаю. И ошондо бир адам бияктан көрсө, бир адам биякта, бир адам бияктан көрөт экен да. А мен мындайдан да мындай караганды үйрөнүп атам менчи. Мен сен жактан да караганды үйрөнүп атам. Сен жакка балким ушуну көрүнүп атам да мен. Помогите мне деп атат, Гузик, помогите деп атат. Может, она права. Почему бы нет деп коем. Бирчи. А бияктан мага мынтип көрүнүп атат. Да нет, вроде никаких проблем нет. Ну и что? Ну, да, по детям скучаю, но они же придут скоро. Ну ничего. А бияктан да мындай бар экен. Ну ничего, эски күйөөмдү да кечирдим. Хорошо, эски күйөөмдү бирөө кечир дейт. Я говорю, ну ладно, хорошо, кечирейин. Я, короче, принимаю, да? Сен Гузигиңдичи мен азыр кучактап алып өпкөлөгүм келип атат. Жаным Гузигим десе, что ты хочешь деп, маленькая моя дегим келип атат. Я хочу сейчас что? Я хочу, чтобы Кыргызстан стал номер 1. Нет, Кыргызстанды ойлобо, сен биринчи өзүңдү ойло. Мен Кыргызстан, мен де Кыргызстан. Я же часть Кыргызстана. Ты хочешь, вот именно, ты хочешь спасти себя, а не Кыргызстан. Сен деген өзүң... А чего спасти, вот скажи? Жок, сен ичиңде бүт кайнап аткан неме өнүңдө. Сен жөн эле момтип тынчтанып туруп, Гузигиң менен беттешчи жөн эле. Мен күндө беттешем деп. Жок, беттешпей элекенсиң, сен деген уккуң келбей эле алды Гузигиңди. Вот скажи мне, по-твоему, что сейчас мне надо, как психолог? Жок, мен психолог эмесмин, но мен со стороны то, что я чую баяктан көкүрөгүмөн. Я не знаю, я хочу... Мен сен деген азыр ондай Гузигиңди алып, жаным, кызым менин. Что такое? Что случилось? Эмне болду? Айтчы жаным деп. Анын ар бир жарасын айыктырып, дары себип, анан ушинткенден кийинчи бул Гүлзатчы Мамытбек я хочу спасти Кыргызстан дебей калат. Ана уже өзүн сактагандан кийин уже сенсиң Кыргызстан. Ты хочешь на самом деле не Кыргызстан спасти, а себя хочешь спасти. Может быть, да. Подсознательно ошонун кыйкырып атат да. Анан ошон үчүн деген ал ошо жаралар айыккан Гузикчи мындай өлө момда азыр сен момтип жарга урунуп аткан толкун болуп атасың да. Ошол толкун деген момтип жайбаракат алып анан монтип отуруп калат да. Ал тынч болот. Тихий удав болот да. Не дедің я? Сонсың да я. Сонун кызсың да. Неме да? В какой-то мере ты права.
хороший психолог никогда не сделает другого человека неправым. Поэтому я не могу сейчас тебя сделать неправой, потому что ты права в своей вселенной, ты права, да? Анан кейін ошону үйрөндүм мен, особенно түрмөдө. Каждый правкен, да? Вот каждый правкен. Казактарда бир сонун неме бар да, притча. Бир бийге келип туруп, эки бир тууган урушуп, бул не прав деп атса, сеники туура дептир. Анан экинчиси да деп атса, сеники да туура деп. Экөөнү элдештирип жөнөтүп коюптур. Анан жанындагы жардамчысы сураптыр да. Сиз буну дагы прав кылдыңыз, буну дагы правды кылдыңыз, сеники да туура дедиңиз. А кимиси туура десе? Сеники да туура десе. Бунуку да туура экен да. Ар бир адамдын чындыгы бар дейсиңби? Конечно, ичинде. Конечно. Анан кейін мен да азыр эмнеге мени коуч кылып алып атышат, тренер кылып алып атышат, потому что мен айтып атам да, Skyway'дин акцияларын сатып албаса, эчтеке эмес, аны урушпай алачы дейм. Апам түшүнбөйт мени, атам түшүнбөйт дей бербегилечи. Алар пока они в их вселенной, они правы, они пока түшүнбөй атышат. Анан эмнеге сен албайсың, сен мени түшүнбөйсүң деп урушуп салбагыла. Не делайте их неправыми. Десем ошол нерсе аябай Суходоевке жакты. Потому что ылдыйкы толкундарда жайгашкан адам түшүнө албай атат. Ал Skyway'ди, дорожный, небесные дороги, небесные поезда. Кантип көрөт, ал баягы ушинтип курсап той атса. Көрө албайт да анычы. Ошого каждый человек в своей вселенной, каждый человек прав, да? Ошого я такая, жанагы бийге окшош, ты права, я права, оператор прав, телевизия. Эмнеге аны айтып атам, айтайынбы Гүлзат, мен өлө акылдуу болуп кетип, анан өзүм өлө бош психолог болуп кеткенден эмес. Экөөбүз азыр бири-бирибизге күзгүбүз да, бири-бирибиз жөн эле жолуккан жокпуз да. Чагылдырып атабыз да. Сен деген менсиң да на самом делечи. Мен деген сен мени. Анан мен жана жөн эле ойлорду, жана Instagram, Facebook'a жазам, анан могу YouTube каналда моундай сонун программалар чыгарам. Бирок ал чын-чынына келгенде, ал башкаларды акыл үйрөтүү эмес. Негизи ал жөн эле ойлор мага өзүмө карата жазылат да. Назира момдай бол, тиндей бол деп. Элдер ар бир окуган киши баары өзүнө алат. Негизи мен мисалы үчүн эркиндик деп кыйкыра берем. Чынында жүрөгүмдүн кайсы бир аракетимде, кайсы бир мамилемде өзүм ошол жете албай аткан эркиндигим бар да. Өзүмдүн чынжырчам бар. Ошол чынжырчамды үзө албай эле элдерге эркиндик дей берем, кээде чечине калам, кээде ар нерсени кыла берем да. Ошон үчүн балким мен да ошону үйрөндүм да, бирөөнү жаман көрбөгөндү, бирөөнү сынап, айып табаганды. Жөн гана ошол мага Гүлзат Мамытбектин бир жери ахасы жакпай атса, демек ошол менде бар экен, ушул өзүмдү кабыл ала албаган ахахамдыр деп атам да. Не дедиң я? Туп-тура айтасың, туп-тура. Экөөбүз бири-бирибизге күзгүбүз, отражениябыз, экөөбүз бири-бирибизге мындай эме алып чалып көрүп турабыз кайсы жерде. Ошондо кайсы жер жакпай атса, адамда кайсы жер жакпай атса, ошол жер сенде да бар да. Магачы Назиреде бүт нерсе жагат. Назира кыйкырып мени урушуп салса дагы, молодец деп коем да. Ичиндегини айтып алды. Бир жолу сен мага жазгансың, 20 сообщение жазгансың. Башын баштасамчы, кетиптир да, такая. Бар бирөөнүн башын баштап. До конца укпадым, потому что кыйкыргандачы шайтан кыйкырат, на самом деле. Кичинекей ичиндеги неме Назиричка кыйкырбайт да, аябай сонун да. Кыйкырткан именно неме шайтан. Анан түйүнө түшүндүм боорум деп жазып койдум. Назиричка эчтеке дей албады уже. Блоктоп койдум. Анан блоктоп койдум. Блоктодум. Неме түшүндүм Назиричка дедим, бүттү. Андан кийин уже Назира жаман нерсе жазбады. Зато мен да ошондой кылмакмын. Вот реально жиним келип атабы? Айтып ал нар жака. Туп-тура. Мен ал сенин эмеңди, СМС-каларыңды туура эле кабыл алдым, потому что у тебя кипело, понимаешь, у тебя несогласие, и ты жик сказала. Мен чындык үчүн чыркырап атпаймынбы, Гүлзат? Сен деген ошондогу өзүңдүн туура эмес кадамыңды, балким ошо жоопкерчиликти ала албай турган кезиң болчу болуш керек деп ойлойм да. Сен деген айып менде болуп калды. Мен аферист адамга акча салгыла деп элдин баарын үгүттөтүп алмакта мен эле эмес, Курал Чокоев бар, дагы башка ырчылардын баарын башын бириктирип туруп, сага ишенип биз элдин баарын ушуга акча салгыла деп алдык дагы, эл карапайым калктын акчасын бир аферистке салып берип койдук да сенин артыңанчы. Анан ошого мен ызылдадым да, Гүлзат бу карапайым калк акыркы тыйынын салып берип атат деп. Түшүндүм деп туруп
блокко туруп анан ошол нерселердин баары ар бир кадамың мурунку мен аябай каалайм да мурунку Гүлзаттын кайра келишин каалабай элемин. Мен аябай ишенем түрмөдөн жаңы Гүлзат төрөлүп чыкты. Анан жаңы Гүлзат такыр башкача Гүлзат. Жаңы Гүлзат Же ал төрөлбөйт бекен, ал адам ошо боюнча калып калат экенби? жок. Мен аферист эмесмин. Мен аферист эмесмин деп актанбайм. Эч кимге актанган эмесмин, актанбайм дагы. Айдем адамдарды алдайын деп да оюм жок болчу. Эгер мисалы азыр деле эме дейт. Кел $500 төлө, любой границадан чыгарып кетем дейт. Мен ойлойм жок. Мен диним ак, дилим ак, менин ой пикирим дайыма ак. Неме мүдүрүлбөс туяк болбойт, жаңылбас тил болбойт. It's okay. Mistakes are okay, you know. Mistakes are our teachers. Неме мен устаттарым айтат. Ошибка это норма. Мен именно ошибкаларыма рахмат айтам да. Именно ошибкаларым экөөбүздү бириктирди, экөөбүздү кайнатты бири-бирибизге, эмоционально бириктик. Сен ана жакта жүрсөң дагы мен сага дайыма жакшы неметем, дуа жөнөтөм. Курабы экөөбүз дагы кайнадык бири-бирибизге. Ошибкасы жок адам болбойт айт олтура. Андай адамдарды неметсең, Садыр Жапаров да жаңылды, Садыр Жапаров отуруп чыкты. Это же классно же. Ошибать это классно, ошибайтесь. Анан кийин жаңы Гүлзат келди дей албайм, ошол эле Гүлзат. Неметтиби бир өзүнө окуу алдыбы? Ооба, сабак алды. Сабак алды, башка деңгээлге өстү. Сен катачылык кылбасаң кантип өсөсүң? Кантип өсөсүң? Сен биз төрөлүп эле басып кеттикпи? Төрөлүп эле басып кеткен жокпуз биз. Төрөгөндөн кийин башыбызды жерге урдук, көтөрөлдүк, анан кийин чалындык, анан жөрмөлөдүк, анан кийин жарып алдык башыбызды. Балким бир жер сындырып алдык, бирок баары бир басып кеттик да. Жок, это не моё деп мен ошибкадан коркобуз деген жокпуз. Ошого мен миңмете шүгүрмүн. Мен кайта төрөлүп, кайта ушундай жашоо жашайсыңбыз? Да дейт элем. Потому что азыркы Гүлзатка мен башка жол менен келе албайм. Азыркы Гүлзат өтө күчтүү, эчтекеден коркпойт. Эчтекеден коркпойт. Келип эле бир нерселерди коркутат мага ары көрөп. Коркпай калчу дейм. Мен коркпойм эчтекеден. Мен өлүмдөн да коркпойм. Мен өлтүрүп кетет. Давай дедим, вот я вот, пожалуйста. Ну давай десем, мен эчтекеден коркпойсуң дейт. Коркпойм дедим. Мен эң страшный нерсе балдарым жоготуш болчу. Балдарым көрбөй калыш болчу. Бир күндө көрбөй калган жаман болчу. Ой, мен 3 жылдан бери балдарым көрө элекмин. Мен неден корком? Только Кудайдан корком. Всё. Мындайсың, антиңди мынтсам. Тыкыл дедим, давай мне. Изнасилуй дейт. Давай дейм, давай насилуй. Давай дейм. Көп болсо денем кыйналат экен. Душа кыйналбайт дедим, душа сынбайт дедим. Понимаешь? Сен курта албайсың дейт, курта албайм. Жана мындай адам өзү кандай деңгээлде болсо, ошондой деңгээлдеги адамдарды тартат деп айтып калат го. Качан аял өзүн сүйүп, качан аял өзүн барктаганда гана, бийик деңгээлге өскөндө гана бийик деңгээлдеги эркектер келет деп айтып калышат го. Анан ошо сага жолуккан эркектерден кандай деңгээлде элем, азыр кандай адамдар жолугуп атат деп, тегерегим кандай болуп атат деп мындай сары эсеп салдыңбы? Мындай психологияда мындай программа бар да. Кандай эркек жолугат, эгер сенде ошондой программа болсо. Даже килейген миллионерша деңгээлүү бийик окумуштуу аялдар бар, бомждор менен жүргөн, алкаштар менен жүргөн, алкаштарды эштен алып келип үйгө багып алгандар бар. Андан адам жасайм деп. Ошондой психолог болуп иштеп көрдүм. Коуч этип иштеп көргөндө бир аял, "Эмне үчүн мага кечке алкаштар эле жармай жүрөт? Мен алкаштар менен эле жүрө берем" дейт. Көрсө кичинекей кезинде бул жоголуп калат. 5 жашар кезинде жоголуп калганда, апасын таба албай калганда базарда бир бомж барып, алкаш бомж барып, бир мынтип жетелеп барып, "Үйлө" деп барып туруп, өзүнүн жаткан жерине алып барып, кечинде ошол жака апап жаткызып, нандарын берип, өзү берип аткан. Анан ошону жакшы көрүп калат да. Мээри коюп, жана эртеси күнү, конечно, милициялар менен апасы келип таап алат, бирок ошо программа кирип калат. Бомждар жакшы, бомждар безопасно, бомждар тигиндей, бомждар мындай дегенчи. Анан ошол программасын өчүрдүк биз. Тиги детствосуна барып, 5 жаштагы программасын өчүргөндөн анан деп жанында бизнесмендер келип калганда, ошо бизнесмендер тарта баштады. Бул биздин өзүбүздүн ичибизде программага жараша да. Мен да ошондой программаларды ала баштадым. Кандай программаң бар экен?
кичинекей кезимде даже мен мамамдын курсагында 3 күндүкмүн. Мен мамам ушундай эмеге ушундай как раз сары эмеге отуруп алып мынтип ыйлап атат. Атам соттун кызы, атам жакыр жашаган адам. Мен кыздарым да ушундай жакыр жашаган адамдарга тийип, ошолорду көтөрүп чыгат өмүрү бою деген программа кирип калат мага. Мен курсагындамын. Экөөбүздүн аламыбыз бир да. Ошол жака чейин барып келгенде ушундай сапсары диван үстүндө ушинтип отурат. Ушинтип бир оң жагын кармап алып, деп ятынан жакшап атат. А мен ичиндемин мен да ушундай болот окшойм. Мен жакыр жашап, мындай көчөдөн бир баланы таап алып, аны өстүрөт окшойм. Деп мен эски күйөөм дагы эски машинесинен башка эчтекеси жок болчу. Шлёпкасы жыртык болчу, мындай майкасы бияга эметкен, анан карап, ошону көтөрүшүм керек окшойт деп туруп көтөргөн кербезим. Азыр андай программа жок. Мен азыр эч кимди көтөргүлбөйм, көтөргүм да келбейт. Сонун балдар келип атат чын эле. Мен просто өзүмө чоң планка коюп алдым да, мен именно мындай жигит хочу деп. Эми ошол бала жигиттин деңгээлине өзүм өсүп атам. Өзүңдү өстүрүп атам. Өзүмдү өстүрүп атам азыр деп туруп өстүкөндөн кийин ошол бала келет анан кийин. Теперь я готова. Эмне болду тиги? Эквадорец. Эквадорецсиң. Ал киши дагы мен программам болчу. Мен 40 пункт жазгам. Ичпесин, бою узун болсун, чекпесин, Голливудка менен чогуу бара тургандай максаттарыбыз бир болсун деп 40 нерсе жазгам. Инструменттерди ойносун деп. Көрсөм эмне экен? Медленный жазбай коюп турмун, блин, вообще скорость жайт менен, ылдамдыгы жай. Мен чуркап барып келем, ал үйдөн чыкканча чуркап барып кайта келип калам мен уже. Болчу десем болсо. You can go, I will follow you, дейт да. И так 2 месяца, и так я уже такая думаю, нет. Анда кыйнап салдым бак, что өзүм да кыйнасам. Кой кетчи десем, кетпейм дейт. Темпераменттер түп келиш керек экен да. Сен тез сүйлөсөң, алда тез сүйлөш керек. Сен жай кылсаң, алда жай кылыш керек. Ал неме орто сүйлөсөң, сен орто сүйлөшүң керек. Именно сөз сүйлөө боюнча, кыймыл аракети боюнча өкүңөр бап келбесеңер, кыйнап салат экенсиңер бири-бириңерди. Биз кыйнап салдык. Ада да психологияда бар, программа бар. Азыр мен тез сүйлөгөн балдарды карайм. Так, хорошо, мага окшош экен, хорошо, ничего вроде депчи. Анан башка жагы нит болуп калат. Жанагы 80 нерсеге бап келбей калат, анан такая жок болбойт. 80 нерсени билип алгандан кийин уже башкаларды жок кылып калат десең, жок болбойт. А мурда, а вдруг он моя судьба дей берчилем. Нет, я такая, вот моя судьба, вот. А ты извини, ты английский знаешь, десем, жок дейт. Я говорю, тогда извини. Понимаете? Не знает он английский, ты меня научишь, ты? Я говорю, не буду я никого учить, я хочу готового. Я готовая? Пожалуйста, приходите готовые. Нет, готовьтесь, идите. Балким үйрөнүп каласыңар деп тур жолуна салам. Сон азыркы таптамда мен Гүлзат бактылуумун деген деңгээл жеттиңби же жете элексиңби? Мен чын эле бактылуулук ар бир мүнөттө, ар бир секундта. Мен азыр мен жастыкта кармап атып бактылуу болот, ама ошо немеле оймо чиймелери тим эле сонунда, ооба. Кучактаганда жакшы болот, могуга да бап келип атат. Мен дагы мага да аябай сонун болот, прям бүт нерсени сүрөттөп, бүт нерсени мынтип айтып бергенге дагы. Любой нерседен жакшылык тапсаң болот экен да. Да бактылуулуктун чокусунда жашап дагы ушундай эчтеке недоволен. Ну что это за бокал? Ну что это за браслет? Тоже мне такие неудачные колечки, татап кеттим ондан дей берсең болот экен, алый берсеңчи. А даже жакыр жашап аткан жериңен дагы жашынакка дагы шүгүр, давай деп туруп андан ары көтөрүлсөң болот экен. Эң жакшы. Негизи кээде мындай мынтип барактап атканда TikToктон же тияктан бияктан чыгып каласың да. Анан ошондо сөздөрүң ого турсаң аябай сонун, терең, жакшы нерселерди айтасың. Жинди катын болгонубуз мененчи. Бизден жакшы ойлор чыгат экенби? Ооба, сеники да аябай сонун. Анан аябай мындай өзүңдү өстүрө бер, кубанычтамын. Чынында жаңылбаган жак, мүдүрбөгөн тияк болбойт. Эң башкысы кийинки кадамыңды кандай аттайсың же ошол жаңылыштыкка эле кайра эле түшөсүңбү? Ал башка кеп да. Ошондуктан көп турмуш калчады, ары болдуң, бери болдуң, көп нерсени көрдүң. Сен ордуңдагы аялдын баары эле бул нерсеге чыдай албайт эле, асынып алат эле, өлүп алат эле. Бирок сен күчтүү болуп келатасың. Жок, мен оңолом. Катачылыгымды эртеңки күнү оңоюм деп атасың. Бул өтө сонун, жакшы көрүнүш. Сен аябай көптөн бери көрө элекпиз. Көргөнүмө кубанычтамын. Дайыма бар бол. Дайыма ошол күлкүң жаңырып турсун. Дайыма ошо каалаган мүдөөңө, тилегиңе жете бер. Иншалла, Кыргызстандан бир
Ага жардам керек. Назира Айтбекованын жардамы керек. Бизден ар бир кыргыздын жардамы керек. Кыргызстан номер 1 кылып алышчы оңой эле. Сөзсүз түрдө. Эң биринчи урматтуу көрүүчүлөр, өзүбүзгө салым кошобуз, өзүбүздү мыкты кылабыз. Ошо өзүбүздү мыкты кылганыбыз Кыргызстанга эң сонун салым болот. Анан колдон келген жардамыбызды беребиз. Ошол келгениңиз үчүн рахмат. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, ушун менен программабыз соңуна чыкты. Бүгүн жакшы бир нерсе ала алдыңар деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.